Жакында эле күчүнө кирген конституцияга ылайык парламенттеги депутаттардын саны 120дан 90го кыскартылды. Бирок парламенттин шайлоо системасы көтөрүлгөн эмес. Азыр кайсы ыкма добуш берүүчүлөрдүн кызыкчылыгына жооп берерин ведомстволор аралык жумушчу топ талкуулап жатат. Эки модель көрүндү. Бул биринчи жалпы округ, партиялар өзүнүн списоктарын выдвигать этет. Ошол шайлоо күнү шайлоочу келип партияга дагы добуш берип, партиянын ичинен кандидатты дагы тандаганга мүмкүнчүлүгү бар деген бул биринчи модель. Экинчи модель бул деген кошулма система. 55 депутат жогорку кеңештин бул партиянын списогу менен жалпы округ боюнча шайланат. Калган 35 депутат болсо бир мандаттык округдардын негизинде партия эмес, уже негизги кандидаттын өзүн тандаганга укук берели деген дагы бир предложение болуп атат. Буга чейин президент Садыр Жапаров 35 депутатты бир мандаттуу шайлоо округдарынан, калган 55-ин партиялык система менен шайлоо тууралуу сунушун билдирип, дагы терең изилдеп чыгуу керектигин кошумчалаган. Адистердин баамында депутаттардын аталган жол менен тандалышы коррупцияны күчөтөт. Бул бизде тарыхта биз өткөнбүз. Экинчи жолу мындайды кайталабаш керек. Эми аралаш система деп атышат. Аралаш системасында баары мурунку ошо эгер мисалы 30 депутат бир мандаттык округ менен 50 депутат болобу, 60 болобу, азыр белгисиз да. Бирок ошолор баары бир коррупция маалынат да. Ошон үчүн мен ойлойм, бизге пропорционалдык, профессионалдык системанын мен үчүн альтернатива жок. Өлкөгө преференциалдык добуш берүү ыкмасы ылайык дегендер көп. Бул боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңеште биринчи окууда кабыл алынган. Аталган система шайлоого катышып жаткан партияны, анын ичинде талапкерлерди тандоого мүмкүнчүлүк түзөт. Партия сунуштаган списокти шайлайбыз да, 120-ны бир птичка менен. Бул жерде тескерисинче партияны ошол эле мезгилде ошол партия сунуштаган списоктун ичинде кандидатты ачык болсун деп атабыз да, элге тандоо укугун кайтарып берели деген маселе болуп атат. Эл жалпы оптом эмес, бир кишини тандасын деп атабыз. Бул оор эмес. Бүгүнкү бар техникабыз, бор шайкомдогу бар техникабыз ошол ошону окуйт, программа киргизет. Бул жерде мурда бир птичка койсо, ал элдер азыр 2 птичка коет. Болгон өзгөртүү, негизги өзгөртүүлөрдүн негизгиси ушул. Элге тандоо укугун элге кайтарып бериш керек. Буга Боршайкомдогу техника жетиштүү экенин айтат Алтынбек Сулайманов. Болгон атайын программа иштеп чыгуу керек. Ошентсе да добуш берүүчүлөр партияны тандап, анын ичинде талапкерлердин узун тизмесин издеп отурмак беле деген суроо жаралууда. Мында жарандарга кыйынчылык жаралары эске алынбаганы сынга алынып жатат. Ийдан бирүүченге 55 квадрат чыгылат экен. Андан кийин тизмесин болсо шайлоочу бар ошо 55-тин баарын окуш керек экен. Арасынан керектүүсүн табыш керек экен. Эгерде 10 партия катышса, ойлоп көргүлө, бул 5500. 550. Эгерде 20 партия катышып калсачы? Узун список түзүлбөйт. Ал жерде партиянын аттары турат, анан астында ар бир кандидаттын номери болот. Номерге гана птичка коет, болду. Ал кайсы кандидат кимди жактырган болсо, анын номерин билип алыш бул оңой эмес, кыйын эмес, то есть. Депутат жеке өзү эл тандагандан кийин жоопкерчиликти дагы сезет деп ишендиришүүдө демилгечилер. Ушул артыкчылыктуу система бир мандаттуу шайлоо ыкмасынын заманбап түрү. Бирок преференциалдык система менен депутаттар бир региондон көп, башка аймактан аз шайланып калышы мүмкүн. Бирок ошондой деле биз азыр өзүбүздүн макулдугубузду бирби преференциалдуу системаны жабык спискалар менен деле колдонсок болот. Бирок 90 депутаттын эле кабыл алып. Анткени азыркы убакта мына преференциалдуу системанын бир чоң минусу кандай? Баягы региональный представленность жок болуп калат да. Талапкерлердин өзү кошо тандалбаса, парламент сапатсыз болуп, сындан арылбаган депутаттар көбөйүп кеткенин убакыт көрсөттү. Муну аталган маселе боюнча түзүлгөн ведомстволор аралык жумушчу топ серепчилер менен дагы талкуулайт. Буга чейин преференциалдык шайлоо системасы боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңеште каралган. Ал эми аралаш ыкма тууралуу мыйзам сунуштагандар болгон эмес. Айпери Самат кызы, Алтынбек Саакиев, Ньюс ТВ.